Аттар баары эле өз эмесин менен эле даяр болчу аттарчы. Табында баары эле. Ат даярдыгы дагы, багуусу дагы, жем чөбү бүт эле жакшы болуп кеткен баары эле. Атчыбыз баары. Жака келип аттар ар жерде жакып көрүп турабыз. Кудай буйрса баары жакшы. Аттар да жакшы тапкалы атат. Эртең менен эрте турабыз. Аттардын жем чөбүн беребиз. Түштө ушу поездка биякта ошо жаш балдар бар. Ошол балдарын мингизип тоого чыгабыз, курукка бастырабыз. Аттардын баары жакшы даярдыкта болчу. Морузга даярдандык. Дүйнө жүзүндө болуп аткан кырдаалга, ооруга байланыштуу оюн болбой калды. 9 болот деп күттүк. 9-майга даярдандык. Ал да болбой калды. 31 болот дегенбиз, ал да болбой калды. Кудай буйрса эл журт ушул оорудан аман эсен чыгып кетсек, алдыда дагы эле оюндар бар. Ошол атак аттын баары, табында баары жакшы багылып, даярдыктар мыкты болчу. Булаттын аты Гүлсары, 4 жашта. Бул 9 булак айынан туулуп өскөн атасы Фортас деген кандуу жылкы бул да. 9 жашта да нападашиде эки жакта тең эле ойной берет, өнөрү жакшы. Мыктап. Мына булар Кудай буйрса быйыл аттар январь айынан бери ушул ипподромдо багылып жакта турушат, сбордо. Гүлсары жакшы табына кетип жакшы болуп калыптыр. Эми өзү назар минет да нападайчы болгондон кийин. Жакшы Кудай буйрса аттар да эти жакшы болуптур. Мыкты, даярдык жакшы Кудай буйрса. Оюндар болбой аттар да сагынып ошентип. Аттар месе биз да сагындык деген. Ошондой назар чалууда. Булаттын аты полковник, 7 жашта, защитада ойнойт. Буйрса быйыл чүйдөн сатылып келген. Байкелер Актелек Мурас командасына быйыл Кудай буйрса защитага чыгып биринчи оюн көргөзөт. Булаттын аты Пират. Бул Төр айына караштуу Кеңс айылында жактан туулган. Улан деген байкеники. Эржан деген бала чабат. Булат менен бул ортонуку. Булаттын өнөрү ошо ортодо көлдө мыкты аттардын бири. Ойдун намысын изеп, ошо байкелер Актелек Мурас командасына кошуп оюн көргөзүп жүрөт. Көп турнирлерге катышкан бул да. Мыктат, азыр ошо көлдөн мыкты аттардын бири да. Жакшы ат. Түзүлүштөрү бою чоң, аябай эле жакшы ат, капшыктуу ат. Бунун жанында ошо орто ойногон Золотой деген ат бар. Ал да аябай мыкты ат, көлдүн намысын көп жерден коргоп келген.
Алат ушу Тепкеде Айбек деген байкеники. Алда мыктат, ал мында номер 1 аттар ушу экөө тирешет, тирештирип көрүп, экөө бири-бирин алдырбайт, мыкты аттар да. Бул да ага да алдырбайт, ал буга алдырбайт. Ушу Золотойдо мыкты дебейбиз, эми Золотойдо өнөрү бар да. Бул көп ойноп эле жүргөн, көп турнирлерге катышкан, ийгиликтерге жетишкен ат. Команданын айтканда мыкты аттардын бири. Буның аты Көкмончок, 6 жаш. Бул да Заштада ойнойт, муну Белек деген байкебиз минет. Характери жоош, жакшы ат өзү. Спокойный ат да. Бул да Зашта, 6 жашта. Биздин ушу Төө районуна караштуу Михайловка Сары көл айылынан ошактан чыккан ат, ошакта туулуп өскөн ат. Азыр Мурас командасында кошулуп ошакта өнөрүн көргөзүп атат. Без разницы да. Любой жактан. Жакындан болобу, алыстан болобу кесет да. Курш мүнөз да өзү. Көпөнбаев Билек Бул аттын аты Тайтору. Бул Түп районуна караштуу Түп айылынан туулуп өскөн. Атасы астролог, мында ошо кандуу жылкы. Асылбек деген баланыкы 2001-жылкы түптүк жаш баланыкы. Быйыл командага жаңы келип атат бул ат. Жаңасы бул 4 жашта. Бул аттын өзгөчөлүгү ылдамдыгы аябай жакшы, бул да ошо чабуулчу. Өзү да мындай тың ат, көп мындай пачкага калып калбайт, мындай казанга түз барат, коркпойт, казанга түп түз барып эле сайылып токтоп берет. Бала да мыкты бала, жакшы бала. Ал да быйыл ошо Мурас командасына кошулуп, көлдүн намысын коргойм деп, быйыл 1 ай болуп калды бул аттап келгенине. Жаңыдан ошо сууттууларда ошо аттар дайын, оюнга дайын. Бул аттын өнөрчүлүгүндө өзү бир аз оюнкарак. Көкпе тиректе ат. Өзү бир аз эле катуураак болбосо, жакшы ат да. Өзгөчөлүктөрү бою бир аз жапазалашыраак болбосо, аттын атасы каны күчтүү. Астролог деген айылдыкы, Түптүктө турат атасы. 2 жашында ошо сатып алып, ошол бала ушул ат менен өнөрүн көргөзүп атат. Oldu go. Бул аттын аты Деспут, 9 жашта. Байкелер Франциядан сатылып келген ат экен. Байкелер Мурас командасынын жетекчиси Бексултан байкенин өзүнүкү, өзү сатып алган ат. Ушул командага ойноп жүрчү экен. Айылдык немелерде, турнирлерде ойноп жүрүп, ошо быйыл Мурас командасына жаңыдан кошулуп командага кирди. Ат 9 жашта. Чымчылган ат. Ошол жактан өтө айылдар боюнча чымчып салат экен. Чабып жүргөн ат деп мындай үчөөсү аябай мыкты келишкен. Тазаган болот, чистокровный. Өркөч, бүт зады полный эле аябай эле мыкты, таза мындай чистокровныйга сапат эсептелет. Ошо булук жылкы өзү Заштага ойнойт. Ошо быйыл ойнойт деп мен пасар эми ар кандай нерселер болуп калды. Оюнга буюрса күзгү оюндарга кошулуп атат деген ниеттебиз. Ушул командада баягы ылдамдыгы боюнча эң мыкты ат ушул Деспут деген ат. Илбой качканга кууп жетет да, Илбой универсал ат да.
аманчылык тынччылык болсо Кудайым буйрса ойной берсен. Эми баары балдар даяр, аттар даяр. Кудайым буйруп алдыда оюндар дагы бар. Главное элибизде тынччылык болсо эле болду. Анан оюндар да алдыда да болду. Витаминдерди берип атабыз. Кудай буйрса дайындык жакшы эле да. Балдар да дайын, аттар да дайын. Главное турнир болсо эле любой оюнга дайын. Нооруз майрамына карата республикалык чемпионатка катыша албай калдык. Жакшы оюндарыбыз болбой калды. Андан кийин ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган мааракени дагы өткөзө албай калдык. Оюндарды эле сагынат экенсиң да. Азыр оюн бүт эле токтоп калбады. Эки жакка чыга албайсың. Кудайым буйрса алдыда оюндарга дайынданабыз эми. Любой нерседе жоопкерчилик деген катуу болот. Биякта ошо байкелерде ошо мага ишенип, бияка алып келишип, аттарды суутуп бер дегенден кийин жоопкерчилик абдан оор болот. Биякта ар бир атты караш керек, жем-чөбүн караш керек дегендей. Башкы машыктыруучусу мынабу Маман айылыбыздын тургуну Тургунбек деген мыкты инибиздин жакшы салымы менен Мурас клубный командасынын курама команданын жетекчиси Бексултан деген бир тууганыбыздын жакшы бир келишип, эки көздүн карегиндей, эки тизгин бир чылбыр болуп бүт бар эле атыбызды даярдап берген Асылбек байке, аттар лицензиясын Айбек Сапарбеков. Ошол бар эле Саламат деген бала бар, Улан Бектенов, Нияз Талайбек, Анарбек уулу Бексултан, мен ошо балдар 6-7 бала дагы байкелер бар ушу. Азыр көлдөрдүн балдарын жарым балдар биякта бизде, жарым балдар эмеде Кабаланга кетти. Кабаланда да. Азыр биякка бизде Мурас командасына жаңы балдар да келип атат. Көбүнчөсүн Түп менен Ак суунун балдары команда. Чолпонтада Рыскөй районунан Жакупбеков Нурбек деген бала бар. Балдарыбыз толук, балдарыбыз жакшы бар. Көк бөрүчүлөрүбүз ушундай жан дүйнөсү сабырга, урматка, көтөрүмдүүлүккө, айкөлдүккө бөлөнүп туруп элибизге, журтубузга тынччылык, аманчылык болсо, алдыда далай ашуулар бар. Көңүлдүү эле болчубуз баарыбыз. Шартка байланыштуу болбой калды. Кудай буйрса алдыда аман болсок, блогдон чыгып кетсек, дагы оюндар бар да. Ошо эми ошо кийинки оюндарга даярданабыз.